Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымактуулууда назар апталык берүүсүн көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев. Бул берүүдө биз өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларга назар салабыз. Алгач бүгүнкү чыгарылышта. Акыркы коңгуроо майрамына салынган тыюулар жемишин береби? Мектепте эле багында линейка болуп деле бүтсө, анда Өзбекстан жаратылыш газы боюнча маселеде Кыргызстанды эле эмес, Россияны дагы уккан жок. Алар туура кылыштыбы? Чайнекке от жагып, зорго жандарын багып атышат. Ишкер Садиевди аткандар кимдер? Бул эки адам бир учурда жаза өтөө мекемесинде бир учурда болгондугу бүгүнкү күндө такталып атат. Ошто гид жетишпейт. Гид болуну кызыкчылыгы анчалык деле кеңир эместиги да. Азыр берүүбүздүн башында өтүп бараткан жумадагы окуялардын хроникасына назар салыңыздар. 12 май дүйшөмбү. Бул күнү өкмөт бажы биримдиги боюнча жол картасын жактырып, долбоорун парламентке жөнөтүү чечимин кабыл алды. Ушул эле күнү 2012 жылы Кара Суу базарында көчүп түшкөн коомдук ажатканада каза болгондордун туугандары Ош шаардык сотуна жана ишти алып барып жаткан прокуроруна нааразычылыгын билдирип, маалымат жыйын өткөрүштү. Ошондой эле Баткен облустук администрациясынын алдына чек ара маселесин тез арада чечүү жана өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүн жумуштан кетүүсүн талап кылган 500дөн ашуун өйт чыгышты. 13 май шейшембе. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алды. Ушул күнү 30 апрелде Кара Суу районунун Дыйкан Кыштак айылында өзүнүн үйүндө өлтүрүлгөн Жеңиш Садиевди аткан делген шектүүлөр кармалды. Ушул эле күнү Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов Ош шаарынын бүтүрүүчүлөрү акыркы коңгуроону мектеп короосунан сыртта белгилешпейт деп маалымат жыйында билдирди. Ушул күнү оштуктардын газсыз жашап жатканына туура 1 ай толду. 15 май бейшембе. Бул күнү 24 жылдан бери суу чыкпай келген Ош шаарындагы Теке айылына эгин суусу берилди. Ушул күнү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын бүтүрүүчүлөрү үчүн калаадагы университеттердин бири билим майрамын өткөрдү. 16 май жума. Бул күнү Алмазбек Атамбаев 18 май эл аралык энелердин күнүнө карата өлкөнүн бардык аймактарынан келген 18 энеге Баатыр эне орденин тапшырды. Ушул күнү премьер-министр Жомарт Отурбаев Туркияга иш сапары менен барды. Ошондой эле Ошто электр энергиясына болгон тарифти жогорулатуу боюнча талкуу өттү. Берүүбүздү баштайбыз. Бул чыгарылышта негизги тема катары газ маселесин көтөрөбүз. Ушул жумада Ошто көгүлтүр оттун берилбей калгандыгына 1 ай толду. Газдын кайрадан жандануусунан кабар жок. Өкмөт муну Узтрансгаздан эч кандай жооп бербей жаткандыгын менен түшүндүрүшүүдө. Карапайым эл болсо тезирээк эле газ берилсе деген үмүттө. Оштуктардын көгүлтүр отсуз жашап калгандыгына бүгүн толук 1 ай болду. Мындагы тургундар газды жандандыруу ушул убакытка чейин чечилбей жаткандыгына нааразы. Анткени көгүлтүр отсуз жашоо оор болууда дешет. Газы жок, кагаз жагып, 4-5 этаждан түшүп, чайнекке от жагып, зорго жандарын багып атышат. Иштен кеч калып атат. Же очогу болбосо, же печке көчө калбаса, өтө кыйынчылык болуп атат. Электр энергиясына өтүп алып атат адамдар. Бирок электр энергиясына бирде өчүп, бирде жанбай калып, адамдар ошо кыйынчылыкка учурап атат да. Тургундар эле эмес, газ менен иштеген жеке ишкерлер да көгүлтүр оттун токтотулгандыгы таасирин тийгизүүдө. Мисалы, ашкана, чайкана, кафе сыяктуу мекемелердин көпчүлүгү газ менен иштейт. Учурда газ баллонун иштетүүгө мажбур болушууда. Бул аларга кымбат түшүп жатат дешет. Эми бул кичинекей газ баллондорду 500 сомдон, 600 сомдон толтурат. Газ баллон толтурулган жерге алып барып, күндө алып келгенге бир киши ага милдеттүү аны жасаш керек. Ал кошумча чыгым, эми чындыгында ал күч келет. Аны кылбасак биз бул жактан иштей албайбыз. Бизде мында от жагып иштеткенге, башка кылганга андай шартыбыз жок. Убагында канчалык кубаттуулук менен даярдайлы десең дагы газдын бул жакта кубаттуулугу жетишпей атат. Себеби газ баллонду биз 4төн гана иштетишке эме кылабыз да. 4 газ баллонду бирдей убакта иштетиш. Шаарда газ токтотулгандан бери электр энергиясынын пайдалануу бир нече пайызга жогорулаган. Булар тууралуу Ош электр ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Талгат Алиханов билдирди. Ош шаары боюнча айта кетсем, май айында 10%га көтөрүлдү. Мисалы үчүн 1 миллион 220 миң күнүнө лимит боюнча каралган болсо, азыркы күндө
бүгүнкү күндө айта кетсек 1.250.000 алатышат. Бул деген бүгүнкү күндө мына бүгүнкү кечеги күндүкүн айтсак 2-3%га көп алганын билдирет. Азырынча көгүлтүр оттун качан жандырылуусунан али дайын жок. Анткени Кыргыз Газпром Устранс менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай жаткандыгын айтышат. Бул тууралуу Кыргыз Газпромдун Ош газ филиалынын директору Маматкалы Гаматов билдирди. Устранс эч кандай жооп айтпай атат. Беребиз, бербейбиз. Бизге Устранс газдын астында биздин карызыбыз жок. $74.000 алар бизге карыз. Ошо менен турат, кайтара караганга алар өздөрүнүн шарттарын айтпай атат, эчтекесин айтпай атат. Андан соң газды калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү Кыргыз газдын жаңы кожоюну жүргүзүп тургандыгы маалымдалган. Бирок өкмөт башчы Жомарт Тоторбаев Газпромда бул маселени чечүүгө тил өтпөй жаткандыгын телеканалдардын биринде билдирген. Биз ушул кезге чейин эч кандай түшүндүрмө ала элекпиз. Мен өзүм Өзбекстандын өкмөт башчысына газ берүүнү улантууну суранып кат жаздым. Жооп жок. Мында ар кандай жоромолдор болуп жатат. Кыргыз газды Газпром алган соң ал газдын берилишине жооп бериш керек болчу. Бирок менин байкашымча ушундай кубаттуу Газпромда бул маселенин төркүнүн түшүнө албай турат. Башкача айтканда, биз алардын таасиринин жардамы менен да түшүндүрө албай жатабыз. Газпромдун өкүлдөрүнүн айтымында учурда премьер-министр Жомарт Тоторбаев газды жандандыруу аракетинде иш алып барууда. Эскерте кетсек, Усттрансгаз өлкөнүн түштүгүндө көгүлтүр от берүүнү ушул жылдын 14 апрелинде токтоткон болчу. Бирок келишим газ алуучу тараптан баш тартуу болбогон шартта жана төлөмдөр өз учурунда жүргүзүлгөн учурда автоматтык түрдө улантыла бермек. Анткени Кыргызстандын газ боюнча Өзбекстанда карызы болгон эмес. Бирок эки тараптуу эрежеге ылайык газ таратуучу компаниянын кожоюну алмашкан шартта Өзбекстан газ берүүнү токтотууга укуктуу. Асанбек Каракозиев, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Жаратылыш газынын жоктугу Ош шаарынын тургундарына кандай таасир тийгизип жаткандыгын сурап көрдүк. Сурамжылоого катышкандардын пикирлерин чогуу көрөлү дагы газ маселеси боюнча серепчинин оюн угабыз. Светам жок, газам жок. Ancha bo'lib qoldi gazga ham. Qiylanyapmiz. Gaz bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Gaz менен жашап көнүп калган адамдарга бир аз кыйыныраак болуп атат шартында чындыгында. Мисалы бул нагрузкага ыңгайлашпаган электр плиткаларды иштетсең, алар бузулуп атат bunday нагрузка менен. Эми газ жок, жашоо кыйын. Элдин баардыгы эле билип атпайбы. Gaz az kelgen жақында светті қымбаттатат екен. Шундай газдан түңілді шардың. Конечно, жаман газ бардарға қиналып атат, электричество өчүп атат, газ жоқ, элдер қиналып атат. Газ келсе бардық эл үйрөнүп калган газга. Ошого болсо жакшы болот эле. Газ жок, жашоо жаман да. 3 айдан бери, 2 айдан бери газ жок. Кыйналып атабыз, свет болбой атат анча-мынча. Ошого биз газ жок отурабыз, эмне болот? Bir aydan beri gaz yok şarda. Bizim kişineke nevirelerim var. Ağa tamak jasay albay geyde göğünçeli biz kafelerden satып alып атабыз. Eşikte tamak jasaң отун жок, шаарда ошол экен. Эми Кыргызстандын немелерине сураныш, өкмөттөн суранарыбыз ушул газды тезирээк бир жакшы жагына не десем, газын берсин да. Айрым экономисттер Кыргыз газды Россияга $1 сатып жибергендигин катуу сындап келатышат. Сатылганы сатылды, андан кийин өлкөгө газды үзгүлтүксүз берилет деп ооз көптөрү айткан эми билинди. Келишимге кол коюлгандан 4 күн өтпөй Өзбекстан газды жаап салганынан 1 ай өттү. Кошуналар Кыргызстанды эмес Россияны укпай жатат. Бул жаатта экономист серепчи Эркин Абдыразаковдун маегине орун беребиз. Биринчиден бүгүн Ош шаарына газ токтогонуна 1 ай болуп атат. Жердештерибизге чыдамкайлыкты жана өзүңө ишен деген маселени мен айтмакчымын. Экинчиси мына бүгүнкү күндө Урунбек Саличтин бир учкул сөзү бар эле. Тезектергиле десе, ышылдыңдап күлгөндөй болгонбуз. Бүгүн андан өтө маселе болуп кетти. Себеби дегенде мына $1 баалап сатып жүргөн Кулмурзаевдин унчукпай калды Кыргыз газды. Экинчиси ошол газды Орусияга сатууда туура эмес чечим кабыл алган жетекчилердин баары эле отурат азыр бийликте да. Ошондо мен айтар элем, баягы ратификация болгондо кол көтөрүп, жактап колдоп берген 65 депутат ошо Кулмурзаев келип оштуктарга
күзгө отун даярдап береби деген маселе бар да. Экинчиси бул саясий эрк жетпей атат дегенди туура түшүнсөк болот. Мына биздин жетекчилер Москвага да байма-бай каттап, өкмөт башчысы да барып келди, бирок майнап чыккан жок. Мени таң калтырганы бир нерсе. Бул кылгылыкты кылып коюшуп, баягы орустар жакшы айтат, подушка безопасности деген болуш керек эле. Орусияга сатаардын астында өзүбүздү бир сыйра инвентаризация кылып алып, кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар, баягы терс оң жактарын талдап, терең маани берип туруп анан кийин чечим кабыл алса болмок. Себеби дегенде мына 1 ай 2 айга чейин сөзсүз түрдө баягы ратификация маселеси кетет, баягы техникалык себептер болот. Анан кошуналар менен сүйлөшпөстөн туруп эле алыскы Газпромдун жетекчиси Миллер чечип берет, кепилдик берди деп айтканы биздин жетекчилерге өзүнүн элине кылган мамилеси мени күйдүрөт да. Себеби дегенде ал Алексей Миллер, ал чоң кызматкер, Кыргызстандын экономикасындагы мына газ менен камсыз болушу, бул маселе ал Россиянын 1% да түзбөйт. Экинчиси келечекте мындай тигиндей кылабыз деп атат. Албетте Орусиянын мүмкүнчүлүгү чоң. Багыл мына Өзбекстандан деле биздин кошуна Өзбекстанда газ чыгып атат, нефти чыгып атат. Ошол сыяктуу эле биздин Кыргызстандын территориясы абдан эле бай. Ошолорду иштеткенге албетте Орусиянын келишине мен каршы эмесмин. Бирок биздин чиновниктер тезирээк ушу өзүнөн эптеп элдин жаагында ушу кутулуш маселесинде ушул ишти жасайбыз деп, бирок кайта тескерисинче обратный эффект деп коет, ошого жолугуп калды деп ойлойм да. Саясий эрк жетпей атабы дегенге мен толук кошулам. Себеби дегенде акыркы убакта биздики же чек араны бекемдегенде майнап чыккан жок. Мына тажиктер, өзбектер пайдаланып келген жанагы нефти, газ бургулары бар, хранилищеси бар. Өзбектер көптөн бери эле газды Кыргызстандын территориясынан иштетип алып чыгып, өзүнүн үйүндө иштетип жүргөн жерлер бар. Мына 22 жыл эгемендүүлүк болдук. Же чек ара маселесин тактай алган жокпуз. Же болбосо мурунку түзүлгөн инфраструктура, мына завод, фабрикаларды, чарбаларды сактап кала албастан бүгүнкү күндө баягы Пушкиндин жомогундагы талкаланган тепшини карап отурабыз. Ушул бирок мен бир таң калганым. Экономиканын баарын кыйратып салып, эчтеке болбогондой 10%га өсүш алдык деп айтканда мен экономист, профессионал катары таптакыр каршымын. Себеби дегенде бул Кытайдын берген инвестициясы. Жолдорду, башка объекттерди куруп атабыз. Ошолор биздин Кыргызстандын экономикасына келечекте иштейт. Алар продукция өндүрүп аткан жери жок. Ушуну элге ачык айтып коюшубуз керек. Качан гана биз жумуш орундарын түзүп, өндүрүштү бир Кыргызстан бир чет жака чыгара турган продукцияларды өндүрмөй сайын эч качан Кыргызстан алдыга кете албайт. Ошондуктан мен айтар элем, мына газды дагы толугу менен Россияга берип коюп чечилди дегенден мен алысмын. Алыскы туугандан жакынкы кошунаң менен мамиле кыл дейт. Мына мен ачык айтып коеюн. Акыркы кезде эки президенттен бир дагы жолу Өзбек Республикасынын жетекчилигинин астына өздөрү барып көзмө-көз бирме-бир сүйлөшүп коюшкан жок. Ушул кезге чейин тажик мына эми биринчи жолу тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде гана Тажикстанда жанагы чек ара маселеси боюнча дүйшөмбүдө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ал толугу менен эле ишке ашып кетип Кыргызстанга толугу менен макулдуктарын берет дегенде мен алысмын. Бул газ маселесинен дагы ошол сыяктуу эле биздин жетекчилерди Усттрансгаздын жетекчилиги кабыл албай атат. Мамлекет башчыларды мындай коелу. Бир Усттрансгаз деген бир чарба жүргүзүүчү субъекттин жетекчиси Жулин деген орус бар. Ошол киши менен сүйлөшө албай атышат. Демек биздин жанагы тышкы саясатыбыздагы туура эмес кадамдар бар дегенди мен ачык эле айта алам. Себеби дегенде элдик дипломатия маселеси бар. Карым катнаш менен ушунча жылдан бери мына 40-50 жылдан бери Өзбекстандан үзгүлтүксүз газ келип бизге чыгып келаткан. Экинчиси bizde su турат, гидроэнергетика маселеси бар. Ушуларды бир жөнгө салып, эл аралык нормага ылайык бир кылса болот беле да. Демек bizde акыркы убакта ушу жакшы кадрлардын көбү мына газ, энергетика тармагындагы кишилерде кетип калган. Мен кече келатып Токтогул суу сактагычынын акыбалын көрүп абдан зээнимге келип келди. Себеби дегенде мындай тарыхта болгон эмес. Азыр 11 миллиардтын тегерегинде суу бар деп атат. Ал дагы жалган. Мурун 8-9 миллиард дегенде дагы мындан көбүрөөк суу сактагычтын акыбалы жакшыраак болчу. Демек Бакиев айткандай кышка камданардын астында биз өзүбүздүн тезегибизди терип отундарыбызды камдай берсек бейим деген маселе айла жок ойго келет да.
демек биз жакынкы күндөрдө ушул Өзбекстан менен тыкыр сүйлөшпөсөк, орустун инвестициясы келип куур болгуча, анан экинчиси орус экономикасы дагы бүгүнкү күндө экономикалык жактан аябай эле оор мүшкүл иштерге кабылды. Себеби дегенде Крым маселеси, Украина маселеси, акыркы кезде болуп өткөн кризис, девальвация маселеси дагы орустардын өзүнүн иш аштына алып койду. Ошондуктан биз кыргыз экономикасы башканы карабастан баягы өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, жакынкы кошулар менен жылуу мамиледе болбойн сайын бул газ маселеси чечилбейт деп ойлойм. Бир өзү улантабыз, эми башка темалардан. Баткендеги чек ара маселеси бийликтин чекесине чыккан чыйкан болду. Ушул жумада да Баткен областынын администрациясынын алдына чек ара маселесин тез арада чечип берүүнү талап кылган эл өкмөттүн Баткен областындагы өкүлүн кызматтан кетүүнү талап кылышты. Чек ара аймактарынан келген эл менен облустун жетекчилиги жолугуп сүйлөштү. Бирок кызычуу менен коштолгон жыйындан натыйжа болгон жок. Дегененирээк Баткендеги кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет. Облустук драма театрынын залына жыйналган эл алгач чек ара айылдарындагы жашоочулардын бардык көйгөйлөрүн айтышты. Учурда кошуна тажик айылдарын аралап өтүү кооптуу экендигин жана элдердин каттамында коопсуздукту камсыздоо маселесин коюшту. Ошондой эле 7 май күнкү жаңжал учурунда облус жетекчилиги ошол аймакта болбогондугун айтып чыгышты. Биз күнү түрдүк бираз адамдын барган жок жерге. Камарганчан барып жүрдүк. Биз таки менен дамуу барган жок. Нормалдыңарбы? Yerden atarsınlar, yer varken bu birini atarsın. Yer varken atmışsın. Yer varmasa, kimler bir koyun koyduğunda koyduğun gereği yok. Талаптарын айткан эл облус жетекчиси менен бирге сыртка чыгышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков өкмөттөн буйрук чыкса жумуштан кетерин айтты. Мен буйрук менен иштеп атам, буйрук мага келсе мен кетем. Ошол калган сиздер айткан сунуштарыңызды демегерди бардык жогору жакка жеткирем. Рахмат сиздерге. Облус жетекчисин алмаштыруу менен чек ара маселесин чечүүгө мүмкүн эмес дегендер да бар. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы көйгөйлөрдү чечүүдө эки өлкөнүн президенттеринин кийгилишүүсү зарыл. Чек ара аймактарында буга чейин бир канча ирет жолугушуулар болуп, атайын комиссия иштеген менен абал оор бойдон калууда. Областтын жетекчисинде андай полномочия жок. Полномочия түшүндүрүү, ошо бийлик, борбордук бийликтин саясатын түшүндүрүү, ошо коңшу жашоо, коңшуда мамиледе болуу саясатын жүргүзүү мындай укуктары бар. Анан чек араны чечүү, аяка бияка жылдыруу аларда андай полномочия жок. Паритеттүү комиссиялар, өкмөттүн комиссиялар карап бүттү. Алар чече алышпайт. Чечкенде ушунча жолугуп, официалдуу жолдо жолугуп чечсе болот эле. Мен оюмча буга уже мамлекет башчылары катышыш керек. Жергиликтүү тургундардын айтымында буга чейин алар иштетип келген айдоо жерлер азыр Тажикстандын Варух анклавынын карамагына өтүп калган. Анын айынан ошол аймактын жашоочулары малдарын жайлоого айдоодо кыйынчылыктар жаралууда. Варка барса малын калтактап кайтарып атпайбы? Жолунан өткөзбөй жатпайбы? Да кантип биз садика күйүмдар болобуз. 75 жыл Союздун убагында колхоз совхоздорду сакташ керек. Ошонун кагаздары бар да. Мисалы пактаны кыргыз терип спарага тапшырып эле. Ошо кагаздар бардыр да акыр. Баары эле күйүп калган эмес да. Буга кызыккан кыргыз жок болуп атпайбы? Чек ара айылдарынын көйгөйлөрүн чечүүгө келген эл азырынча таркай элек. Ал эми 7 май күнү келишпестик болгон аймакта абал туруктуу жана күч кызматтарынын көзөмөлүндө. Медер Ниязалиев, Арсан Алмазбек уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Быйылдагы мектептердеги акыркы коңгуроо салтанатын мектеп короосунан башка чыгып белгилөөгө тыюу салынды. Ош шаарындагы айрым окуучулар мындай тыюуларга карабай кафе, ресторандарга барып белгилөөнү пландаштырып жатышат. Ал эми шаардык билим берүү башкармалыгы ишенимдүү түрдө эч ким ашыкча оюн зоого өткөрбөйт деп билдирүү таратты. Анткени менен салтанатты ашыра белгилеп, кандайдыр бир кырсыктардын болуп кетпешин, коопсуздукту көзөмөлдөө максатында шаардык ички иштер башкармалыгы камылга көрүп жатат. 25 май акыркы коңгуроо майрамын бүтүрүүчүлөр акча чыгым сарптап, ар кандай кафе, ресторандарда белгилүү адатка айланган. Ал эле эмес, кечеге кийип баруучу кыздардын көйнөгүнүн баасы да асманды чапчыйт. Кээ бир үй бүлөлөр мындай чыгымды көтөрө албашы маалым. Ошол себептен шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан быйылкы жылы шаардагы мектептерде сыртка чыгып белгилөөгө катуу тыюу салынды. Ата энелердин демилгеси менен, бүтүрүүчүлөрдүн каалоосу менен кафе, ресторандарга барабыз деген ой пикирлер азыркы учурда Ош шаарынын мектептери арасында жок.
Себеби дегенде буга чейин биз билим берүү башкармалыгынын башчысы Кимсанов Куштарбек Кимсановичтин колу менен атайын иш чара бекитип, атайын буйрук чыгарып, балдардын акыр коңгуроо салтанаты мектептерде гана өткөрүлсүн. Эгерде окуучулар, бүтүрүүчүлөр кааласа, атайын сценарий менен мектептерде дагы мектептин базасында кечелер өткөрүлсүн деп буйрук чыгарганбыз. Ош шаарында быйыл 2000ге жакын окуучу мектепти аяктап жатат. Айрым бүтүрүүчүлөрдөн сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө кайчы пикирлерин айткан окуучулар да болду. Өзүн көрсөткүсү келбеген Гулина коштошуу кечесин жогорку деңгээлде өткөрүүнү каалайт. Биз 11 жыл окуп ушунча бир болду. Андан кийин ушуну аягында коштошкондо сөзсүз түрдө баягы майрамдап, эми кайгылуу бүтүрбөстөн кандай шаттуу кылып бүтүрсөк, аябай жакшы болмок эле. Азыр мектепте эле баягы линейка болуп деле бүтсө, анда мындайча айтканда 11 класс бүтүргөнүбүз баягындай анча деле билинбей калат да. 11 классты бүтүрдү деген мааниси бул баягындай уже окчалар уже бүттү, эми алар эми башка жактар кетишет деп анан баягы ресторандарда же тоолордо аягында ошол аякка биздин аяк коштошуубуз ошол деп ойлоймун. Кээ бир үй бүлөлөрдүн капчыгына оор келип, ата-энеси баласына ар кандай жол менен акча таап берүүгө мажбур. Ошондуктан чогултуп жаткан акчаны башка жактарга, мисалы балдар үйүнө жумшаса да болорун айтат бүтүрүүчү Нуриза Курсанбек кызы. Биринчиден 11 класс бүткөндөн кийин 11 жылдын ичинде ошол эле мектепте отуруп бүтүрүү кечесинде, линейкада 25-инде өз ата-энелери менен берекен. Анан өзү жекелери менен чогуу, анан көп чыгым кетирбей, ошо мектептин ичинде тоскон жакшы. 11 жыл окуган окуучулар үчүн акыркы коңгуроо майрамын белгилөө өзгөчө мааниге ээ. Бирок байкоочулардын айтымында таптакыр белгилөбөгө да болбойт. Бул 25-чи акыркы коңгуроону балдар жакшы майрамдык деңгээлде өткөрүш керек. Анткени алар ресторанда эмес, тоолордо эмес, мектептин ичинде, мектептин айлана чөйрөсүндө. Себеби дегенде бул 11 класс эсте каларлык нерсе да. Кайрылып кайра мектепке келбейт. Ушул боюнча булар жогорку деңгээлде, жогорку окуу жайларына кетишет. Бул жылы бардык билим берүү башкармалыгы бүтүрүүчүлөрдүн мектептен сыртта шаан шөкөттү алдын алуу үчүн бардык окуучуларды Борбордук аянтка же стадионго чогултуп, чоң майрам өткөрүүнү пландап жатат. Альбина Жолаева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Октон каза тапкан Жеңиш Садиев тууралуу. Аны аткандарды атайын кызматтар кармадык дешти. Алар экөө экен. Бири Орусиянын жараны, экинчиси Кыргызстандык. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашым Тагаев билдирди. Ал кармалган жарандардын бири Орусияда адам өлтүрүү боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу такталбаган маалыматтар бар экендигин маалымдады. Ошондуктан Орусиянын тергөө иштери Ошко келе жатат имиш. Ушул жылы 30 апрель күнү күндүзү саат 3-төн өткөндөн кийин Азия улутундагы жашы орто эсеп менен 30-35-терде болгон белгисиз адам Mercedes-Benz үлгүсүндөгү мамлекеттик номери жок автоунаада Кара Суу районунун Дыйкан Кыштак айылынын Усмонов көчөсүнүн жашоочусу жеке ишкер Жеңиш Садиевди өз үйүнөн атып кетишкен. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя болгон жерден 16 калибрлүү ИЖ-58М үлгүсүндөгү курал жана иштетилген 2 дана ок табылган. Окуяны Садиевдин үйүндө орнотулган видео күзөт жазып алган. Садиевди өз үйүндө атып өлтүрүп кеткен деген шек менен 9 май күнү Бишкек шаарынан 2 жаран кармалган. Алар Кыргызстанда туулган 2006 жылы Россия жарандыгын алган Талайбек Нуреев жана Кыргызстандын жараны Исламбек Султанов. Кылмышка колдонуу үчүн атайын даярдыкты көргөндүгү белгилүү болуп жатат. Булар өздөрүнүн жанынан дагы эле болсо ок атуучу куралдар алынды. Анан 2014 жылы ошол эле 10 май күнү Нуреев менен Султановдор Ош шаарына алынып келинген. Бүгүнкү күнү кылмышка шектүү катары Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 91 беренесинин негизинде бүгүнкү күнү камакка алынды. Кармалгандар тергөө учурунда куралдан сырткары 2 грамм баңгизаты табылган. Тергөө жараянында шектүүлөр маркум менен бир нече жылдан бери келишпестиктер болуп келгенин айтышкан. 2001 жылы Жалал зонасында Жеңиш менен конфликт болгонбуз. Жалалда түрмөдө? Түрмөдө. Сонда Казакстандан перевод кылып келген. Ал жакта кылмыш үчүнбү? Казакстанда. Катурасы? Ошол 2001 жылы где-то марттарда конфликт болгон. Март айында? Ошол себеп болду.
Азыркы учурда кармалгандар менен маркумдун ортосундагы мамиле толук ачыкка чыга элек. Бул эки адамдын ортосундагы келишпестик мамилелер 2001 жылдан бери башталган жагдай аныкталып атат. Бул эки адам бир учурда жаза өтөө мекемесинде бир учурда болгондугу бүгүнкү күндө такталып атат. Ошол жерде башталган келишпестиктен улам ушу бүгүнкү күнгө чейин бир нече жолу ошол келишпестиктин артынан ортосунда бир аз чатактар болгон. Ошонун кесепетинен бүгүнкү кылмыштын жыйынтыгы болуп атат да. Расмий маалыматтарга караганда шектүүделген жарандар Россиянын Омск шаарында да адам өлтүргөн деген шек менен издөөдө жүрүшкөнү айтылды. Учурда ошол Россиядан тергөө тобу келип, Ош облустук ички иштер башкармалыгы менен биргеликте иликтөө иштерин жүргүзүүнү пландашууда. Буга чейин Ош шаардык кеңештин улуттар биримдиги фракциясынын депутаттары маркум Садиевди мурдагы кала башы Мелис Мырзахматовдун туугандыгы болгону үчүн мындай тагдырга тушуккан жана экс-мэрди коркутуу максаты көздөлгөнүн айтып, билдирүү жасашкан. Бүгүн аталган фракциянын жетекчиси Рысбек Мирзаматов Бишкек шаарына болгонуна байланыштуу бул боюнча пикирин алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Назгүл Ахуунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Жай мезгили келе жатканда туристтик компаниялардын иши жанданат. Бирок саякатчыларды сапаттуу тейлеп, аларга тилмеч болууга гидтер, мындайча айтканда экскурсоводдор керектелет. Бишкек шаарына караганда Ош шаарында гидтердин жетишсиздиги байкалат. Анткени окуу жайлар бул багытта билим бере баштагандыгына 2 жыл эми болду. Быйыл Ош шаары КМШ мамлекеттеринин маданий борбору деп аталгандыктан туристтердин жылдагыдан көбүрөөк келиши күтүлүүдө. Ошондо гидтердин жетишсиздиги Ошто катуу билингени турат. Гид бул саякатчыларды аймак менен тааныштырып жүргөн экскурсовод. Бул боюнча атайын адис даярдоо өлкөбүздө жакынкы жылдардан бери эле жандана баштады. Алда Кыргызстан туристтик өлкө катары тааныла баштаганда эле. Бирок басымдуу бөлүгү республиканын борборунда жайгашкан. Ал эми Ошмуда экскурсиялык гид жана котормочу адисин даярдала баштаганына 2 жыл гана болду. Англис тилин сөз түрдө окулат. Англис тилин бүткөндөн кийин биринчи 4 семестр окугандан кийинки 4 семестрде ошол группа 3 тилди тандайт. Бул болсо француз тили, Кытай тили. Андан кийин биз айтып ойлоп атабыз азыркы мезгилде ушул жанагы дагы бир мына япон же түрк тилин өкөнүн. Ошол 3 тилдин негизгисин бирөөсүн группа кайсын тандаса, ошол тил боюнча даярдайбыз. Бул кадрлардын адис катары даярдалып чыгуусуна дагы убакыт керектелет. Учурда шаарда гидке болгон муктаждык жогору, айрыкча жай мезгилинде. Алар көбүнчө өздөрүнүн гид буктары менен келишет дагы, ошол китептеринин жардамы менен башка жерлерге барышат да. Негизги кыйынчылыгы ошол бизде гидтердин жетишпестиги, же болбосо ошол гид болуунун кызыкчылыгы анчалык деле кеңир эместиги да. Мерим Кожонова 21 жашта. Ал чет тилдер факультетинде 3-курстун студенти. Бул окуу жайга чет тилчи мугалим болууну эмес, гид болуу максатында тапшырган. Мында тил гана үйрөтүлгөндүктөн практика жаатында кыйынчылык жаралып жатканын жашырбады. Маданиятка аябай кызыгышат. Андан кийин биз маданиятты толук камдуу окубагандыктан кээ бир суроолорго жооп бериште кыйын болуп атты. Андан кийин алар тарыхты, маданиятты жакшы окуу керек экен. Мерим Кожонованын айткандарын гид болуп иштеген Акбермет Козубаева тастыктайт. Ал чет тилде эркин сүйлөгөнү менен теориялык билиминин жоктугу аны аксатып келген. Андан улам ал атайын курстардан окуп, тажрыйбасын өстүргөнүн айтат. Сөз түрдө билим болуш керек, сөз түрдө окуш керек да. Мындай өз алдынча гид болсо деле болот, бирок ончолук мындай качественный болбойт да. Мен ого чейин өзүм гид ол жака барып окуганга чейин мен нормальный эле гидмин, мен шаарды жакшы эле билем деп ойлочумун. Бирок ал жака баргандан кийин мындай вообще көзүм ачылды десем болот да. Гидтердин жетишсиздигин Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги да моюндайт. Ага аталган адистик боюнча маалымат кеңири тарай электиги да себеп болууда дешет. Бул гид деген только бир гана Бишкекте даярдады. Ага дагы адамдар түшүнбөй, тапшырбай жүрүштү. Ошто деле Жалал Абадта, мына Кыргызстан аймактарында жалаң жанагы англис тилин бүткөндөр иштеп, бирок толук кандуу Кыргызстанды чагылдырып бере албагандыктан гидтер жетишпейт деп айтабыз. Ош шаарындагы Ошту жана Эрги сууда даярлагандар алар гид эмес, алар тейлөө чөлөсүндө иштеген кызматкерлер даярдап чыгарышкан.
Мисалга алсак, ресторанда, гостиницада иштеген кызматкерлер. Жайдын келишине саналуу гана күндөр калды. Эми туристтер өлкөгө келе баштайт. Быйыл Ош шаары КМШ мамлекеттеринин маданий борбору деп аталды. Анын шарапаты менен жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерден туристтердин жылдагыдан көбүрөөк келүүсү күтүлүүдө. Анда гидтерге болгон суроо талап жогорулайт. Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. 15 майда Ош мамлекеттик университетинде билим майрамы белгиленди. Анда Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын бүтүрүүчү окуучулары келип, студенттер тарабынан абитуриенттерге билим берүү усулдары боюнча маалыматтар берилип, иш-чара салтанат менен коштолду. Анын соңунда студенттер келген конокторго өнөр тартуулашты. Кененирээк кийинки материалдан көрүңүз. Билим майрамына Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын бүтүрүүчү классынын окуучулары келишкен. Анда факультеттер тарабынан абитуриенттерге билим берүү усулдары боюнча маалымат берилди. Белок биздин организмибизде бар да. Ошол эле белоктордон биз бир гана ошо жумурканын белогун алганбыз. Жалпы тирүү жандыктардын тирүү организмдеринин өзгөчөлүгү, алардын жашоо шарты, аларды коргоо чаралары, аларды эмне үчүн коргош керек деген маселелердин тегерегиндеги баягы аңгемелерди өткөрүп, ошолор боюнча көргөзмө уюштурганбыз. Майрамдын эң башкы максаты жаштарыбызды коомчулукту билимге, илимге багыттоо, бир жакшы гумандуу идеяларды коомчулукка берүү болуп саналат. Ар бир адистик, ар бир факультет бүгүн коомго эмне пайда келтире алат, кандай жардам бере алат. Ошол багытта бир кызыктуу, жандуу көргөзмөлөр, шоу программалар болуп атат, интерактивдүү усулдар менен бир жаңы табылгаларды биз көрсөтүп атабыз. Бул жылы Ош шаарынан 6405 окуучу мектепти бүтүрөт. Алардын 1932-си 11, калганы 9-класстын окуучулары. Бирок Ош мамлекеттик университетинде бюджеттик орундардын саны 450 гана. Окуучулардын билим деңгээлинин төмөн же бийик болушу албетте мектептеги билим берүүнүн, мектепке чейинки балдар бакчаларындагы билим берүүнүн аракеттеринен жана ошондой эле ата-энелер коомчулугунун сөзсүз түрдө көзөмөлүнүн натыйжасында ишке аша турган маселе. Иш-чарага 11 жана 9-класстын бүтүрүүчүлөрү катышты. Алар өздөрү каалаган окуу жайлар жөнүндө маалыматтарды алып, алдыда боло турган жалпы республикалык тестирлөөнү күтүп жатышкан чагы. Ошо жакты, баары эле жакты. Жакшы экен, аябай жакшы экен. Ошо эмки жыл Кудай кааласа ушул жерге поступать этебиз. Негизинен теология факультети жакты, анын негизи ага кызыкканым, өзүм ар жагыма кызыкканым жакты. Дагы физика техника факультети жакты, физика боюнча. Аз көптөгөн реакциялар көрсөттү, бул жерде көрсөтүп. Азыр медицина факультети жакты. Бул жер лабораторияларына кирип көрдүк. Медицина факультетине тапшыргым келет, анткени апам медсестра болгондуктан анын ишине кызыгам. Ал жасаган иштерди мен дагы көрүп кызыгып ошого неме алам. Чет мамлекеттерде Кыргызстанга салыштырмалуу окуу акысы жогору болгондуктан Кытай, Корея, Пакистан, Индия жана башка коңшу өлкөлөрдөн келип билим алышат. Соңунда ушундай студенттер конокторго өз өнөрлөрүн тартуулашты. Назгүл Ахунова, Шерзат Юсупов, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Ушун менен берүүбүздүн соңуна чыгарабыз. Сиздер жарым саат бою ынтымактуулукта Назар Апталов берүүсүн көрдүңүздөр. Аны эфирге мен Асанбек Каракузов даярдап алып чыктым. Мага кесиптешим Айбек Беделбеков жардам берди. Саламатта калыңыздар.